Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Өлкөнүн башкы маалыматтык телеканалында кеч эмес берүүсүн көрүп жатасыз. Кыргыз патент стартап Кыргызстан республикалык сынагынын катышуучуларынын арасында тандоо жүргүздү. Финалга чейинки жыйынтыктын негизинде курамына тажрыйбалуу адистер, IT тармагынын бизнес компанияларынын өкүлдөрү кирген сынактын комиссиясы финалга эң мыкты долбоорлорду тандап алат. Стартап долбоору дегеле бул конкурс жөнүндө кененирээк кеч эмес программасында кеп кылабыз. Студиянын бүгүнкү меймандары интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматына караштуу интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик фонддун аткаруучу директору Жодарбек Жумабаев. Жодарбек Чырмашевич, ассаламу алейкум, студияга кош келиңиз. Жана аталган кызматтын окутуу бөлүмүнүн секторунун башчысы Жаңыл Кожокулова. Жаңыл айым, саламатсызбы? Кош келдиңиздер. Эми Жодарбек мырза, сизден баштай берели. Стартап Кыргызстан сынагынын башкы максаты, бул долбоорго катышууга канча конкурсант тандалып алынды, кандай негиздерде, кандай критерийлер менен, ушундан баштасак. Чоң рахмат. Кубанычтамын сиздер менен студияда болгонума. Кыргыз патент 2-нчи жыл катары менен стартап Кыргызстан долбоорун ишке ашырып келет. Бул долбоордун алкагында былтыр өткөргөнүбүздө акыркы жылы 320 өтүнмө кабыл алдык эле. Бул жылы дагы биз ошону жарыялаганда 276 өтүнмө келип түшкөн Кыргыз патенттин бул конкурсуна. Ал өтүнмөлөр ар кандай тармактан, IT тармак, айыл чарба тармагынан, кызмат берүү тармагынан ушу негизинен биз 276 өтүнмө кабыл алганбыз. Жаш боюнча дагы ар кандай жаш 16 жаштан жогору. Биз негизинен өзүбүздүн жободо жашка бир чектөө койбойбуз. Ар кандай курактагы негизинен эле ошо идеясы стартапы бар киши бул стартап долбооруна катышса болот. Биз 276 проекттин ичинен дагы бир биринчи тандоо өткөргөнбүз. Биринчи тандоонун негизинде биз 30 мыкты стартапты акселерация деп коебуз, окууга кабыл алганбыз. Ал окуу бүткөн соң 2 ай биз акселерациялык программа өткөрдүк. Анын жыйынтыгы менен биз кечээ 19 апрель күнү дагы бир тандоо өткөрдүк. Ал тандоонун максаты 30-дун ичинен мыктыларды финалга өткөрүү болчу. Кечээ биз ошо 11 мыкты долбоорду тандап алып, ар кандай тармактан эми 24 апрелде ошол 11 проект өздөрүнүн стартаптарын жюриге жана ошондой эле инвесторлорго алып чыгышат. Алардын ичинен мыктылары 500 миң сомго чейин бизден каржы алат. Бул жерде бир эле долбоор эмес, биз 4, 5, 6 бизге жюри негизинен жюри бизге канча проектти жарайт, сонун мыкты перспективде деп берсе, биз ошончо проектти каржылаганга даярбыз. Басып белгилейм керек, бул жерде каржылоо биздин мамлекеттик бюджеттен алынат. Демек, бул коюлган байге фонду. Коюлган байге фонду. Бир проектке 500 миң сомго чейин старт үчүн. Демек, калыстардын тандоосу боюнча 3, 4 чеги жок, канча долбоор эң мыкты деп тандалып алынса, жеңүүчү деп атала берет, э? Анда жаңылай мынакей Жодарбек мырза баягы ар тармактын өкүлдөрү катышса болот деп айтпадыбы, бирок башкысы алардын идеялары, инновация жаатында болобу, технология жаатында болобу, IT тармагында болобу, мындай бир өзү аты айтып тургандай эле стартап, мындай бир башталгыч долбоорлордун өзү бир жаңыча адамга жаңы нерселер тартылган идеялар болуш керек да. Негизи эле стартаперлер ошол долбоорго катышкандар кандай билимдерге ээ болуш керек? Эгерде жетиштүү деңгээлде ошол билими, тажрыйбасы жок болсо, сиздер аны андан ары окутасыздарбы? Ушул боюнча айтып берсеңиз. Чоң рахмат. Негизи стартап Кыргызстан долбоорун өткөргөнгө чейин айтып кетким келет. Кыргыз патент буга чейин 2018-жылга чейин чоң инновациялык проект конкурстарын өткөрүп келген. Чоң инновациялык проект конкурсунда ал жакта Кыргыз патент жаңы прототип жасоого каржылачы. Ал жака чоң суммадагы акчалар бөлүнүп, баягы патент алган биздин улуттук илимдер академиясында иштеген чоң кишилер ошол проекттерге каржы алып, аны прототип жасашчы да. Анан бирок ал проекттер коммерциализация болбой, иш жүзүнө кирбей калып калчу. Анан биз ошондон кийин түшүндүк, биз жөн эле акча берип койбостон биз окутушубуз керек экен, аны проекттерди кантип иш жүзүнө ашырыш керек, ошол прототипти кантип иштетиш керек, ошону окутушубуз керек экен деген максаттан анан 2019-жылдан баштап биз концепцияны толук өзгөртүп, анан стартап Кыргызстан конкурсун өткөрүп баштаганбыз. Анан белгилей кетчү нерсе бул биз айтпадыкпы жогоруда стартап
долбоорлорду колдойбуз, каржылайбыз деп. Бул биздин негизги максат эмес. Каржылоо бул ооба бул стимул берет, бирок биздин негизги максат бул ошо стартапчыларды, идеясы бар адамдарды окутуу. Аны кантип окутуш керек, аны кандай жүргүзүш керек, биз аны толугу менен иштеп чыктык. Былтыртан баштап ошо стартап конкурсунун алкагында биз акселерациялык программа өткөрүп атабыз. Сиз азыр сурап кеттиңиз, катышуучулардын кандай билим деңгээли болуш керек деп. Ал жагында чек жок. Биз тескерисинче кайсы деңгээлде келсе катышуучу ошол деңгээлден тарта анан окутабыз да. Стартаптар бул стартап Кыргызстан конкурсуна ар кандай деңгээлде келет. Бирөөсү идея деңгээлинде келет. Жөн эле адамдын оюнда идеясы бар. Бирөөсү прототип уже MVP'си бар. Бирөөсү рынокто уже иштеп жүргөн, бирок ал өнүгүштү билбей атат. Ошону дальше мындан кийин кантип өнүктүрсөм деген максатта келген болот да. Анан эң биринчи биз жогоруда айтпадыкпы, 30 долбоорду тандап алганбыз, окуттук. Анан эң биринчи биз ар бири менен диагностика деп коебуз, аныктайбыз кайсы стартап кайсы деңгээлде. Анан аны кантип жүргүзөсүздөр аныктаманы? Аныктаманы бизде атайын стартап ошо акселерацияны биз Кыргыз Патент өзүбүз жүргүзбөйбүз. Биз мамлекеттик орган болгондуктан бул акселерациялык программаны өткөрүүгө тендер жарыялап, атайын компания тандап алабыз. Быйыл биз Борбордук Азия университетинин астында Дефсит деген компания бар, окутуучу. Алар ошо тендер аркылуу өтүп, алар менен биргеликте акселерациялык программаны иштеп чыктык. Эми аларда стартаптан трекер деген түшүнүк бар. Ошо быйыл 6 трекер иштеди. Ошондо 30 проектти 6 трекерге бөлүп, ар бир трекер ошо 5 стартаптан алат дагы, анан ар бири менен диагностика жүргүзөт. Өздөрүнүн формасы бар трекерлер, ошол формасы менен диагностика жүргүзүп, анан аныктайт анын деңгээлин. Бул стартап идея деңгээлинде. Мындайча айтканда ар бир стартаптардын өзүнчө бир куратору. Ооба, куратору, трекери, ментору деп айтып койсок болот. Анан аныктайт кайсы деңгээлде, анан ошо кайсы деңгээлде болсо, кайсы точкада болсо, ошондон нары иш алып барат. Ар бир долбоор менен өзүнчө иш алып барат. Биз жалпылап окутуп койбойбуз, биз ар бир долбоор менен өз алдынча иш алып барабыз. Жолдорбек, негизи эле ушул стартаперлердин арасында сиздерди мындай бир тандалдырган, өзгөчө идеяларга бай, мындай бир жаңычылдыктарды киргизген катышуучулар болду. Кайсыл долбоорлорду бир баса белгилеп айта аласыз? Албетте, андай долбоорлор бул жылы дагы бар, андай долбоорлор өткөн жылы деле бар болчу. Негизинен эле Кыргызстанда айтып өтчү жерде маселе. Бул тармак бизде аябай жакшы өнүм келтирет. Мисалы үчүн 2019-да балдар негиздеген стартаптар бүгүн дүйнөлүк аренада 5 миллион доллардан ары бааланган проекттер бар да. Ошолордун бирөөсү башка бир илгери деген проект менен азыр бизге стартап Кыргызстанга катышып жатат, акселерациядан өттү, жана финалга да өттү. Бул илгери деген проект биздин кыргыз улутунун баалуулуктарын көтөрүү менен, ошол эле учурда ошол менен коммерциализация, акча табууга максаттанган стартап. Бул негизги проекттин негизинде бир канча өзүнүн тармагы бар. Бул тармактардын бирөөсү, мисалы үчүн, биздин тарыхтагы изи калган чоң кишилерибиздин тарыхын QR код аркылуу Кыргызстан ичинде таратуу. Ошол туулган жерге, балким ошол иштеген жерге алып барып, ошонун табличкасын илип, ошол жерге QR кодун коюп, QR кодду телефон менен монтип койсоңуз, толук маалымат чыгат. Курманжанат койсо, Курманжанатка жөнөт, толук маалымат чыгат. Жана жакында эле бул киши азыр мэрия аркылуу аябай жакшы иштеп жатыптыр. Мемориалдык үйлөр, мисалы үчүн, тарыхый үйлөр жөнүндө, ошол жөнүндө маалымат берет. Ошондой эле эстелик монументтердин алдына барып дагы QR коддорду орнотуу, бир баскыч менен толук маалымат алуу. Андан сырткары ошол эле маңызы менен кийим кече чыгарып, туризмдин Кыргызстандын имиджин көтөрүүгө багытталган стартап. Бул стартаптын келечеги аябай кең деп айта алабыз. Биз буну акселерацияда дагы көрдүк. Бул кишинин өзүнүн тажрыйбасы дагы бир стартапын бул дүйнөлүк аренага алып чыкты. Азыр бүгүнкү күндө жана айтып өттүк, 5 миллион долларга бааланган бир стартаптын автор азыр экинчи долбоорун өнүктүрүп жатат. Андан сырткары да кызык долбоорлор көп. 3D Кыргызстан деп өнүктүргөн балдар бар. Максат Конушалиев деген стартапер, мисалы үчүн, азыр туризмди башкача
ракурстан көргөзүү. Ошол эле точка бар 360 градус менен ошол точканы көргөзүү. Мисалы үчүн бул жерде отуруп мен бул жерге бара турган болсом, көлгө жетөөбүз бара турган, жетөөбүздүн 3D картасы бар. Ошол жерден карап кызык 4 тарабында 360 градуста көрүү мүмкүнчүлүгү бар. Тилде карап анан тандап андан ары барса болот. Ошол кызматтарды сунуштаган сон кызык долбоорлор бар. Ошон үчүн 24-апрелде ошолор инвесторлордун алдында коомго өздөрүнүн проекттерин чыгарат. Эми жаңы Жогорбек Чырмашевич мына жаш курагына деле чектөө болгон эмес деп айтып атат. 16 жаштан болобу, мектеп курагындагы өспүрүмдөр болобу, карыган адамга чейин эң башкысы идеясы бар болсо, мээси иштеп турса, мээнет кылганды билсе, катышууга толук мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ошол эле учурда калыстардын курамындагы баягы күчтүү эксперттер жөнүндө сурагым келип атат да. Алар кимдер? Себеби дегенде айрым учурда калыстын баары бир деңгээли калыстык кылатуучусу, билими ошол катышуучулардан бир аз да болсо жогорураак болуп туруш керек. Анткени ал калыс. Ошол калыстар тобунда кимдер бар? Сиз айтып бересизби же сиз? Мен деп айтып берем. Жаңыл келиңиз. Калыстар тобу, ооба, сиз айткандай, калыстар тобу катышып аткан катышуучулардын деңгээлинен бир топ жогору болуш керек. Анан ошол тармакта өзүнүн тажрыйбасы болуш керек, сөзсүз. Биз калыстар тобун тандап атканда бул жагына өзгөчө көңүл бурабыз. Албетте кайсы тармакта долбоорлор болсо, ошол тармактан калыстар тобун алганга аракет кылабыз. Ошол тармакта өзүнчө бир ийгилик жараткан, өзүнүн тажрыйбасын көрсөткөн, өзүнүн баягы немеси авторитети бар ошол тармакта ошондой адамдар. Анан кийин бизге жакшы оюн айтып, жакшы эксперттик оюн айтып, анан бир гана жөн эле бизде ошол күнү баалап берип койбостон, мындан кийинки дагы ошол конкурстун жүрүшүнө, конкурстун мындан аркы өнүгүшүнө салымын кошо турган, өзүнүн оюн бөлүшө турган адамдарды тандайбыз. Анан ошону карап чыгып, биз быйылкы конкурстун былтыр дагы иштешкенбиз. Анан ошо былтыркы конкурстун тажрыйбасы менен аткарып атабыз да быйылкы стартап Кыргызстанда. Анан быйыл дагы конкурстук жюринин курамына биз бир гана өзүбүздүн өлкөдөгү эксперттерди эмес, чет жердеги өлкөлөр эл аралык деңгээлдеги эксперттерди дагы чакырып атабыз. Бул жолкусунда биздин жакшы партнерлорубуз, бул Россиядан Сколководан партнерлорубуз, Грузиядан Future лабораториядан, анан биздин мекендешибиз бар. Великобританияда ошондой стартаптарды инвестиция кылат экен стартаптарга. Анан ал дагы быйыл биздин конкурстук комиссиянын мүчөсү катары катышат. Анан албетте Кыргызстандын ичинде дагы өзүнүн тажрыйбасын көрсөткөн, өзүнүн аты бар, аттуу баштуу кишилер конкурстук комиссиянын мүчөсү болот. Мына ушул республикалык стартап Кыргызстан сынагынын финалы ушул айдын 24-үндө өтөт деп атабыз. Демек финалда баягы жеңүүчүлөр аныкталат, бирок ошол эле учурда баягы питчинг деген түшүнүк бар го. Өзүнүн брендин, товарын мындай сатыкка чыгаруу аркылуу таанытуу, же болбосо кимдики көбүрөөк өтсө, ошону баягы number one деп таануу деген сыяктуу. Бул питчинг дагы роль ойнойбу бул жерде? Албетте, биз адамдын өзүнүн брендин айтып берүү способности дагы ар кимдики ар кандай да. Биз мун үчүн жана акселерациянын ичинде ал менен да иштегенбиз. Биз Кыргызстандын ичиндеги бул жаатта мыкты кишилер өздөрүнүн ментордук сабактарын берген, жана ошондой эле биз акселерациялык программанын жаатында биз Белоруссиядан Дмитрий Смирнов деген мындай белгилүү TEDx спикери, белгилүү бир оратор мырза бар. Ошону да чакырганбыз. Ал дагы акселерациянын ичинде биздин стартаптар менен өзүнүн проектин кантип мыкты питчинг кылса болот деген темада биз тренингтерди өткөргөнбүз. Кечээ 19-унда биз уктук. Экинчи тандап алууда мыкты даярданыптыр. Сөзү дагы аябай андай деңгээлде кетпедик эле. Буюрса ошо 24-апрелде 11 проект 3 мүнөттүн ичинде өзүнүн стартапын питч кылыш керек. 3 эле мүнөтү бар, 3 мүнөттөн ашпаш керек. Биз токтотобуз. 3 мүнөттүн ичинде бул дагы бир өзүнчө бир өзгөчөлүк. 3 мүнөттүн ичинде өзүнүн жанагы чоң проектинди мыкты кылып, упаковкада жюриге жана ошондой инвесторлорго айтыш керек. Бул жерде биз чакырып аткан кишилер, жюрилердин дагы бир айтып кетчү нерсе, булар биринчиден өздөрү дагы инвесторлор, өздөрү дагы кандайдыр бир деңгээлде бир проекттерге өздөрүнүн акчасын салган. Биз ал жагын дагы аларга айтпайбыз албетте, бирок биз алды ключевой фактор катары ал жагын дагы колдонобуз. Жана ошондой эле залга чакырып аткан биз бул жерге азыр чакыруунун негизинде 24-апрелде финалды өткөрөбүз. Бул
коронавирус боюнча биздин илдет боюнча акыбалды эске алуу менен залдагы максималдуу инвесторлордун катары болот. Жөндөм демекчи жаңыл баягы албетте бул абдан жакшы экен, бир гана мындай бир билим бербестен, окутпастан, тажрыйба бөлүшпөстөн акселерация программасы аркылуу ошол эле маалда аларды сиз айткандай Кыргызстандын ичинде болобу, балким дүйнөнүн башка өлкөлөрүнө чыкса, мындай бир ораторлук жөндөмүн өстүрүп, таанытууга, өз брендин жайылтууга дагы мындай бир көркөм сөз чеберлигине да үйрөтөт турбайбы. Негизи эле катышуучулар келгенде, андан кийин сиздерден атайын окутууларды, курстарды үйрөнгөндөн кийин мындай бир салыштырганда кандай айырмачылыктар кадимкидей байкалабы? Ооба, негизи баягы жогоруда айтып кеттикпи, быйыл 276 өтүнмө келип түшкөн. 276 өтүнмөнүн ичинен биз алдын ала тандап алганбыз ошо 30 долбоорду акселерация менен өткөнгө. Биринчи тандап алганда биз жөн эле кагаз түрүндө карап тандап албастан аларды бир сыйра укканбыз. Андан кийин кечээ күнү финалга тандаганда дагы анан кайра дагы уктук, ошол эле комиссия кайра укту. Анан негизи ооба, алардын деңгээли бир топ бир кыйла жогорулаганы байкалып турат. Анткени акселерациялык программанын алкагында айтып атпаймынбы, биз мен жогоруда жана трекерлер деп айтып акселерация, мен аз бул жерден кичине акселерация жөнүндө маалымат берип кетсем, акселерацияда бир гана маалымат бербестен, бир гана лекциялар болбостон ошо трекерлер иштейт да. Мисалы акселерация кандай жүрөт? Биз биринчи диагностика жүргүздүк, долбоорлордун деңгээлин аныктадык. Анан аларга тапшырма койдук. Мисалы акселерациянын жыйынтыгында ошол азыркы деңгээлине жараша акселерациянын жыйынтыгында кандай деңгээлге жетишибиз керектигин ар бир долбоорго максат коюлат. Анан лекциялар жүргүзүлөт. Бул биздин жергиликтүү эксперттер, ошондон андан тышкары биздин эл аралык эксперттер менен биргеликте лекциялар жүргүзүлөт. Анан кийин жана трекерлер, кантип иштейт бул трекерлер? Жума сайын тапшырма берет, анан бир жумадан кайра келет да, ошол тапшырманы аткарды, канчалык деңгээлге аткарды, анан ошол аткарганына жараша кайра кийинки жумага да тапшырма берет да. Анан сиз сурабадыңызбы, кандай деңгээлде келишкен, анан кандай деңгээлде чыгышты? Долбоорлор ар кандай, мисалы бирөө идея да келсе, бирөөсү уже прототиби бар болсо, кээ бирлер ошо трекерлер менен биргеликте өздөрүнүн идеясын карап көрүп, башка жактан карап көрүп, ошо трекерлер менен биргеликте кээ бирлер идеясын акселерациянын алкагында башка нукка бурган стартаптар бар экен да. Алар мурун башка багытта иш алып барам деп келсе, акселерациянын негизинде алар башка багытка бурушат. Продукттун негизин өзгөрткөн жок, бирок багытын өзгөртүшүп атат да. Мисалы аудиториясын, мен мурун клиенттер менен иштейм десе, кийин мен эми бизнестер менен иштейм деп мисалы. Же болбосо ребрендинг кылып, аттарын өзгөрткөн долбоорлор бар, аттарын өзгөртүп, башкача кылып, брендин өзгөчө кылып иштеп чыккан. Анан негизи 2 айдын ичинде ошо долбоорлордун деңгээли бир кыйла өстү. Буну кечээ күнү биз ошо финалга тандаганда долбоорлор өздөрү баса белгилеп, баягы рахмат айтышты, акселерация жакшы өттү. Биз финалга өтпөй калсак дагы жакшы тажрыйба алдык, көп нерсе үйрөндүк деп белгилеп өтүштү. Биз буга куанбай калбайбыз, албетте. Албетте, окуп үйрөнүүгө, жаңы нерселерди изденүүгө, өзүң ачылыш жасаганга кайсы куракта болбосун эч убакта кеч эмес да. Бул абдан жакшы. Сиз айткандай, ар бир катышуучу баса белгилегенде, максат жеңүүчү болуш эмес, максат жаңы бир нерсеге үйрөнүү, аны өз жашооңдо, тажрыйбаңда колдонуу. Мына сиздер экөөңүз эртең маектин жүрүшүндө ар аймактан 276 өтүнмө арыз келип түшкөндүгүн билдирдиңиздер. Негизи эле алыскы аймактардан, республиканын айыл жергелеринен катышуучулар да болуп жатты. Себеби ал жакта баягы көп таанышы жок болуп, бирок мындай борборго келе албай, таанып албай, акыл көрөңгөсү бийик жаштар ушундай көп да. Албетте, бул 276 өтүнмө бул 7 областты камтыган. Ар кандай областтан биз кабыл алганбыз. Муну түндүктөн да, түштүктөн да проекттер аябай жакшы түшкөн. Дагы бир айтып баса айтып өтчү нерсе, бул жерде бизде гендердик теңдик да аябай жакшы кармалган. Бизди сүйүндүрдү, аябай айымдардагы бизнес чатында аябай идеялары көп экен. Бүгүнкү күндө деле азыр финалга өткөндөрдүн жарымы бул айымдар. Курактагы ар кандай 16 жаштан баштап тапшырышты эле. Азыр эми 11 проект менен
калдык. Албетте эми тандабаса дагы анда болбойт. Жана баса белгилеп өттүк. Эң негизгиси ушул артта калган проекттер жакшы акселерациялык программа жана окутуу тажрыйбасы менен алышты. Албетте айымдардын азыр ушул ишкерликке, бизнеске, кандайдыр бир стартап долбоорлорун жасаганга дагы дымагы күч болуп атат. Өзгөчө белгилеп кетели, ушул айымдардын дагы кызыгуусу албетте сиз айткандай кубантпай койбойт. Эми ийгиликтүү стартаперлер жөнүндө буга чейинки катышканына жаңы айтты. Буга чейин башка долбоорлорду дагы биз Кыргыз Патент өткөрүп келгенбиз деп. Ал эми стартап долбоору экинчи жолу өтүп атат, быйыл. Ушул буга чейинки долбоорлордо ийгилик жараткандардын азыркы кездеги мындай ийгиликтери кандай болуп атат? Сиздер менен эми баягы байма-бай тыгыз байланышып турушса керек. Биз мындай система менен иштейбиз. Биз 500 000 сомду берип коюп, анан кой берип койду деп нерсе жок бизде. 500 000 сомду биз биринчи эмнеге иштетилет, биз алардын өтүнмөсүн алабыз дагы, ошонун негизинде акчаны беребиз. Акчаны бергенден соң биз ай сайын борд митинг деп коебуз, жанагы биздин Кыргыз Патент менен жана ошо стартап менен чогулуш өткөрүп, эмне жумуш жасалды, бизнес максаттуу пайдаланып жатабы? Максаттуу пайдаланып жатабы деп азыркы күндө жеңген 4 проекттин ийгиликтүү түрдө иштеп жаткан кези. Алардын мисал катары айта турган болсок, алардын бирөөсү Quick Expert деп Улнара Сагыналиевден бир жеңүүчүбүз. Азыр вебсайт, телефонго приложение иштеп чыгып, ошонун негизинде биздин жанагы эски Совет Союзунун регионундагы өлкөлөрдөн мыкты консультанттарды, тренерлерди алып, бир площадкага топтоп, консультация керек болсо, ошо бир клик менен ошол приложение аркылуу, тиркеме аркылуу сиз өзүңүзгө консультация алсаңыз болот. Түшүнүктүү. Жаңыл эми баягы оюна ар кандай идея келиши мүмкүн, бирок бир мындай так токтоло албай, же болбосо бир ишти баштай албай, жолду ача албай турган жарандар болушу мүмкүн да. Бирок сиздерге катышып, мына азыр сиз айтып атасыз, көп нерсеге үйрөтөсүздөр да. Келип мындай катышып, жөн гана идеясы жок болсо дагы, бирок келип бир нерсени үйрөнүп кетүүгө, ушул окуу программасын алкаганда мүмкүнбү? Бул стартап Кыргызстан долбоорунун алкагында сөзсүз бир өтүнмөнүн негизинде стартап Кыргызстанга өтүнмөнүн негизинде келиш керек. Бирок сиздин сурооңузга жооп катары мен айтып кетким келет. Кыргыз Патент тарабынан азыр инновациялар жаатында аябай көп долбоорлор жүргүзүлүп атат. Биз стартап Кыргызстан эле өткөрүп койбостон, биз азыр мындай системада иштеп атабыз. Биз окуучулардан тартып, чоң бизнестин өкүлдөрүнө чейин камтыган долбоорлорду иш алып баратабыз. Бул биринчи STEM багытындагы окутуу жүргүзүп, бул окуучулардын деңгээлинде, бул баягы креативное мышление деп коет, ошол жөндөмдү өнүктүрүү максатында окуучуларды камтыган проектибиз бар, долбоорубуз бар. Анан студенттерди ошо студент кезинен баштап бизнестин жөндөмдөрүнө үйрөтүү максатында биз азыр республика боюнча 11 окуу жайында бизнес инкубаторлорду ачып атабыз. Мына азыркы бүгүнкү күндө. Анан сиздин сурооңуз туура ушул жерге туура келет. Азыр 11 жогорку окуу жайында бизнес инкубаторлорго идеяңыз жок болсо дагы ошол жерге барып окутууларды, ошо биз айтып аткан акселерациялык программа ошол бизнес инкубаторлордо дагы болот. Бирок ал жерде идея менен эмес, идеяң жок болсо, ошо идеяны кантип табыш керек деген башкысы каалоо болуш керек да. Каалоо болсо, сиз ошо бизнес инкубаторго барып, ошол жактан идея жаратуу, бизнес план түзүү дегенин баарын ошол жактан үйрөнсө болот. Эми биз май кезде жыйынтыктайлы, ардактуу меймандар, жыйынтыктоочу суроо менен 24 апрель күнү финал өтүп атабыз. Ошол финалдык баскычы азыркы эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу кандай режимде өтөт? Онлайн, офлайн? Себеби ким мисалы катардагы эле стартаперлер эмес, жөнөкөй бир кызыккан жарандар барып катышып күбө болсо болобу. Мисалы мен көптөгөн стартаперлердин бир долбоорлорун кызыгып атам да, көргүм келип дегендей. Албетте, тилекке каршы башка учур болгондо биз аны аябай масштабтуу өткөргүбүз келген. Бирок тилекке каршы азыркы учурга байланыштуу биз анын чектөөлөрү менен албетте баардык коопсуздук
учурлардын эске алуу менен чектөө менен өткөрөбүз. Буну биз гибриддик форматта өткөрөбүз. Негизинен иш-чара өзү офлайн, ошол офлайн Асанбай борборунда өткөргөн жатабыз. Бирок ошол учурда биздин социалдык тармактар аркылуу коомго трансляция болот. Жана ошондой эле жюриле, жана айттык, эл аралык жюрилерди чакырып атабыз. Ал дагы гибриддик форматта өтөт. 4 жюри биз ошол жерде отуруп бааласа, үчөө онлайн түрдө Zoom аркылуу ушул жерден баалайт. Албетте бул жерде коопсуздук маселени эске алуу менен чектелген кишинин саны менен гана өткөрөбүз. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Кыргызстандын өнүгүшүнө ар тараптан ушундай долбоорлор жарала берсин, аны колдоп ишке ашырган сиздердин Кыргыз патенттин жамаатына дагы биз ийгиликтерди каалайбыз дагы бир жолу. Урматтуу телекөрүүчү, инновациялык идеяларды жана технологиялардын масштабын кеңейтүүгө, долбоорлордун көйгөйлүү жерлерин тактоого жана алардын потенциалдык өсүү чектин аныктоого багытталган акселерациялык программа «Стартап Кыргызстан» долбоору тууралуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматына караштуу интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик фонддун аткаруучу директору Жодарбек Жумабаев жана аталган кызматтын окутуу бөлүмүнүн башчысы Жаңыл Кожокулова кененирээк айтып беришти. Программаны Расул Багышбаев жүргүздүм. Саламатта калыңыз.